Assalamu alaikum, урматтуу Насихат радиосуну угуучулар жана Марватованы көрүүчүлөр. Кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда мен Бактияр Шарапов. Урматтуу радио угуучулар, бизге 99 жыштыгында байланыссаңыздар болот. Албетте, мына түз эфирдебиз. Сиздер ушул эфирде көрүлгөн жазылган номерге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Албетте бүгүнкү биздин негизги темабыз жалкоолуктан арылуу. Ар бир му'мин мусулман өзгөчө эркек бул жалкоо болбош керек. Анткени мунун мойнуна көп нерсе жүктөлгөн. Бул аялыны багыш керек, бул эжесини багыш керек, бул карындашыны багыш керек. Деги эле өзүнүн тайэжеси, махарамдары бар. Эркек адам муну сөзсүз багыш керек. Бирок бүгүнкү күнү ушунчалык деңгээлде ар намыс жоголгондуктан ол махрамдарын караш, махрамдарын багыш ары турсун, өзүнүн аялын дагы бакпай калган эркектерибиз бар. Ошондуктан жалкоолуктан арылыңыз. Ата бабабыз ачык айткан, иштесең тиштейсиң деген, же болбосо тапкан эмгегиң каттуу болсо тапканың таттуу болот деген. Мына ошондуктан мына жаз, жарыш, күз күрөш деп өлбөгөн жанга күз дагы келди. Эгер өмүрүңүз бар боло турган болсо, өмүрүңүз узун боло турган болсо, жакында кыш келет. Ошону азыртан аракет кылыңыз, урматтуу тууган. Алма пыш, өзүма түш деп олтура бербеңиз. Сөзсүз. Анан бул эркек адамдын тилемчилик кылышлыгы бул өтө оор маселе. Бүгүнкү күнү ошол эркек болбогондуктан аялдарыбыз, кыздарыбыз чет мамлекеттерге кетип, деги эле тилемчилик кылып, ошол эркек кылбаган жумуштарды аялдар кылып жаткандыгы бул бизди албетте өкүндүрөт. Ошондуктан кайра айтабыз, колуңуздан эмне жумуш келет, ошону кыла бериңиз. Эмне жумуш келет, адал кесиппи кылыңыз, урматтуу. Эч болбосо бирөөдүн туалетин казып бере аласызбы? Ошондой кылыңыз. Же болбосо туалетти жууп бере аласызбы? Аны дагы кылыңыз. Адал эмгектин эч кандай уяты жок, урматтуу тууган. Бизде атабыз айтып кеткен, жоктук мурат, байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Жокпу, анда чыгыңыздагы иштеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда бир адам ушундай тилемчилик кылганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүндөгү нерсесин саттырып туруп, ага балта менен жип алып берген, тоого барып отун алып келип саткын деген, урматтуу. Ошентип ал тирилигин уланткан. Ошондуктан ар бир өз колуңуздан не келет, ошону кылып туруп, адамдардан тилемчилик кылбастан тирилигиңизди деги эле жашооңузду өткөрүңүз. Суроолорго жооп беребиз. Ассаламу алейкум устаз, не иште, не бизнес кылса болот? Кайсы иште береке бар? Эң негизгиси соодада береке бар. Сооданын илимини билген болсо, Умар разияллаху анху айткан, сооданын илимини билбеген адамдар базарга чыкпасын деген. Эгер сооданын илимини билсеңиз, эң береке мына ошондо болот. Урматтуу, мен түшүндүрүш үчүн айтып кетейин. Мына телефонду азыр алдыңыз, ушул заманда алдыңыз, 10 000 сомго алдыңыз. Сата аласызбы? 100 000ге сатың. 100 000ге сатыңыз, сата алсаңыз. Бирок жаныңызды жебестен, мага калса 2 сомго эле калат, аны дагы патентке берем, налогко берем, мындай 1 сомго эле калат дебестен, мага ушунчага туура келет. Болду. Кааласа жактуу алсын. Болбосом телефон саткан толтур азыр. Рассрочкага берем деген толтура. Бизнести кылыңыз. Бизнес кыла албайсызбы? Анда дыйканчылык кылыңыз. Алда колуңуздагы багбанчылык кылыңыз. Багбанчылык кылыңыз, мал чарба. Болбосо менен колуңуздан не жумуш келет, урматтуу тууган, ошону кылыңыз. Неле кылсаңыз бүгүнкү күндө болот, Кудайга шүгүр. Өзгөчө Бишкек шаарында кээде ачыгын айтканда менде деле жок болуп калат. Анан Бишкекте жашаш өтө жеңил. Мен үчүн өтө жеңил. Машинанын үстүгө да баягы такси дегенди коюп калам, айдап чыксаң эле кол көтөрөт. Цена договорная. Келишип алып туруп эле апарып сизге чыкса болду, урматтуу тууган. Адамдар көрүп таң калат, баягы телевизордогу киши сизби? Ооба, мен. Сиз дагы ушинтип иштейсизби? Анан не кылып иштейин? Мен колумдан не келсе, ошонун бардыгын кыла берем. Мен бул ишти кылганда эч кандай намыстанбайм, урматтуу тууган. Мен үй бүлөмдү ушуну менен багышым керек. Деги эле айылда дагы менин өзүмдүн жакын бир туугандарым бар. Аларга беришим керек. Мен кылбасам анан ким кылат, урматтуу тууган? Алар тилемчилик кылыш керекпи же башка бирөөгө жалыныш керекпи? Мына ошондуктан мен чынын айтканда машина алып сатып дагы иштеймин. Анан машинаны алып келип алып туруп, үйгө келип өзүм химическа кылып тазалайм аны. Бир шеригим, чогуу иштешкен шеригим, медреседе иштеген шеригим айтат, мойкага эле бербейсизби дейт. Мойкага берсең ал 3 000 сом алат. 3 000 сом алат. Ага берип коюп туруп, анан мен башка эмне жумуш кылышым керек? Ошол 3 000 сом чөнтөгүмдө калсын, өзүм жууп тазалап, чоткий кылып, эмне кылып, жаңыдай кылып алып чыгайын. Адамдар баары көрүп таң калат. Молдекенин машинасы таптаза экен го, ушуну алайлы. Бул ичпейт да, чекпейт да депчи. Ал кандай кирели, аны кандай жууп тазаладым, аны билбейт, урматтуу тууган. Кыскасы, колуңуздан кайсын. Мен үлгү эмесмин сизгечи. Бирок мен өзүм кылган ишим сабак катарында айтып атамын. Алсаңыз, кылсаңыз өтө жакшы болот.
Ясина деген аттын мазмунун айтыңызчы. Бул Ясин Курандагы сүрөнүн аты. Буну хуруфу мукаттаа деп коет. Мунун маанисин Аллахтан башка эч ким билбейт. Жакшы ат коюпсуз. Жакшы ат. Ассаламу алейкум. Аял киши чач кыскартып иштесе болобу дейт. Я Алла. Ошол эркектердин эркек болбогондуктан аялдар чач кырскартып баштады, аялдар көчө шыпыра баштады, аялдар башка. Буну кылганга негизден жакшы эмес. Албетте үйдө олтуруп алып туруп, аялдардын чачыны оңдоп жасалгалап күйөөсүнө жасан, күйөөң менен антип жасанып бар деп үйдө салон ачып алып иштесеңиз болот. Үйдө анда дагы аялдар келсечи. Базарга барып алып туруп эркек аял аралаштырып кырсаңыз бул жакшы нерсе эмес. Ассаламу алейкум устаз. Биздин үйдө бир үн угулат 4-5 жылдан бери. Эмне кылсак болот? Үйгө Бакара сүрөсүнү окуңуздар. Өзүңүздөр Курандагы Бакара сүрөнү окуңуз. Окуй албайсыз деп болсоңуз, азыр мына телевизор дегеле телефондон ошол Бакара сүрөсүнү бакыртып коюп коюңуз. Бакыртып музыканы коет элеңиз. Эми аладын бардыгын өчүрүңүз, дагы Куран коюңуз. Кудай буйрса угулбай калат. Анан коркконго кош көрүнөт дейт го. Коркуп берсеңиз ошондой боло берет. Коркпоң эч кандай. Ассаламу алейкум устаз. Мен айылда жашайм. Ит багам. Деги эле ит бакканга кандай дейс? Анчалык кылам мал не дейт? Кандай дейс? Аңчылык кылам, мал жаям дейт. Машалла, аңчылыкка үйрөтүлгөн ит боло турган болсо, үйүңүздөн алысыраак коро жака койсоңуз болот. Мал жака койсоңуз болот. Алысыраак коюп туруп. Эшигиңиздин алдында болгондо, менин караганым өтпөйт. Шарият айтат, пайгамбарыбыз айткан, ит бар, жана сүрөт бар үйгө периште кирбейт деген, ошол периште кирбей калыштык коркунучу бар. Андыктан ошол сарай жака коюп алып туруп карасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Менин келинчегим аябай кызганчак деп өтүп кетти. Кайрадан берсеңиздер жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Мен Кытайлардын фирмасында иштейм. Ашпозчу Кытай. Мен тамагыны жеп алдым. Эми эмне кылсам болот? Кытай. Ашпозчу Кытай. Мен тамагыны жеп алдым. Адал тамак боло турган болсо эч нерсе кылбайсыз, сурап жеген болсоңуз. Арам тамак болсо, баягы бака, ит, мышык ошого окшогонду жеген болсоңуз, анда тооба кыласыз. Кайра экинчи жебегенге аракет кылыңыз, урматтуу туган. Тооба кылыңыз, экинчи арам тамак жебеңиз. Ассаламу алейкум устаз. Менин келинчегим аябай кызганчак. Эмне кылсам болот? Кызганпай жашасаңыз болот. Ал неге кызганат? Сиздин телефон ага көңүл бурбасаңыз, эмне кылат экен? Кызганышы мүмкүн. Анан кызганчак болсо буга сүйүнүш керек деп сизди ушунчалык жакшы көрөт, ушунчалык сүйөт. Кызганганга сүйүнүңүз өзүчү. Бирок келинчеңизге айтайын, келинчек аял затынын кызгангандыгы бул турмушту бузат. Эркектин кызгангандыгы турмушту курат. Көп кызганам деп туруп күйөөңүздөн кур калышлык коркунучуңуз бар. Ошондуктан өзүнүн ордунда болсо жакшы, чектен ашып кетти, мен сүйөм да деп эле кызгана бере турган болсоңуз, эркегиңизди, күйөөңүздү жоготуп аласыз. Мындай нерседен Алла сактасын. Ар өзүнүн чеги менен болгону жакшыраак. Каза намаз не дейт? Каза намазды тереңирээк айтып кетиңизчи. Алла ыраазы болсун. Каза намаз тереңирээк дегенде, урматтуу тууганым, жана берген адам окшойсуз. Каза намаз багымда 2 рекетпи? Казасын окуганда фарыздардын гана казасын окуйсуз. Фарыздарды окуңуз. Эгер фарыз казаны окуп бүтүп түгөндү десе, анан сүннөттөргө өтсөңүз болот. Биринчи фарыздан кутулуңуз. Ошол үйдө жүргөндө каза болдубу, анда багымда 2 рекетпи? 2 рекет каза кыласыз. Пешин 4 рекетпи? 4 рекет каза кыласыз. Асыр 4 рекет, аны дагы шам 3 рекетпи? 3 рекет. Куфтан 4 рекет, аны дагы 4 рекет кылып казасын окуйсуз. Жок, сафарга жүргөндө, сафарга кеткенде окуй албай калдыңыз. Сафарда намаз касыр кылып окулат. Пешин, асыр, куптан 2 рекаттан болуп окулат фарыздары. Эми ошол окуй албай калдыңыз, сапарда каза болуп калды. Эми ошону үйдө окуп коеюн десеңиз, 2 рекат касыр кылып, 2 рекаттан кылып казасын окуйсуз. Ассаламу алейкум устаз. Кайненем ичип келип алып, кошуналар менен урушуп, үйүнө таш ыргытып, тынчын алат жана кийин менен келинсиң деп ар балекет сөз менен айтып, көңүлүмө калтырат. Мен күйөөмдүн экинчи аялы болом, экинчи аялы эле деп бактылуу болсун дебейт. Кантсем болот. Сиз күйөөңүз менен эле жакшы боло турган болсоңуз болду. Күйөөңүз сизди сыйлап, сизди урматтап атабы? Болду, урматтаган. Ошол эле тилин табыңыз дагы. Эмне кылыңыз? Кайненеңиздин мындай кылыктарына бир аз сабыр кылып коюңуз, буюрса өтүп кетет.
Ya Allah, albatta негизи өзү келин менен кайнененин биригип кетишлиги бул өтө татаал нерсе. Ичпеген чакта деле келин менен кайнене тил табышып кетишлиги өтө сейрек нерсе. Эгер келин кайнененин тилин таба алган болсо, болду, жеңди. Ошол жерде ханыша ошуп, ошол жерде батып кетет. Ошондуктан ар бир сөзүнө менин өзүм апам айткандай, кызыныга айткандай жакшы көрүп айтып атат десеңиз, Кудай буйрса жеңип кетесиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, сизге чын ден соолук каалайбыз. Ушинтип сабак өтүп жүрө бериңиз, бар болуңуз. Амин я раббал аламин. Сиздер ушундай дуа кылсаңыздар, албетте биз билген нерсебизди айтканга даярбыз. Андыктан урматтуу туугандар, ар 3-күнү саат 7-де ушул Насихат радиосунда жана Марва ТВ-нда сиздер менен болууга мен аракет кыламын. Бизден алыстабастан сиздер ошого кайсыл темада дагы сүйлөштү жактырсаңыздар, бизге бул жака да калтырсаңыздар болот. Чынында эле көйгөйлүү маселе боло турган болсо, биз ал тема туурасында дагы көтөрүп чыгып, пайгамбарыбыз деги эле Куран, шариятыбыз, алымдарыбыз эмне дейт, аны дагы сиздерге жеткирип бергенге даярбыз. Чач алдырган тегерегин алдырып, ортосун калтырып койсо болобу? Жок, урматтуу тууган, плашат дейсизби, полбокс дейсизби, кыскасы кирпич дейсизби? Андай кылдырсаңыз болбойт. Алдырсаңыз тегиз алдырыңыз. Тегиз алдырган мына ошо сүннөт болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, мен аялымды көрсөм эле жиним келчү болду. Үйгө келгенде урушпайын деп аракет кылам, бирок болбой эле жиним келип атат. Өзүңүздү окутуп, өзүңүздү дем салдырып алыңыз. Андан кийин үйгө келгенде ушундай боло бере турган болсо, урматтуу, эмне себептен? Албетте мурдагы нерселерди ойлойсузбу? Бир нерсе эске келди эле. Бир адам аялы менен шорпо ичип отуруп, кашык менен чекесине бир чаптыр да. Не болду десе, шорулдатпай ич дептир. Макул, ошону жөн эле айтсаңыз болбойбу? Деп анан унчукпай шорулдатпай ичсе, отуруп дагы бир чаптыр. Эмне болсо эстегенде эле жиним келет дейт экен да. Ошону эстегенде бир жиниңиз келчү нерсе боло турган болсо, анда өзүңүздү дем салдырыңыз дагы. Астагфирулла, я Алла, мени кечир деген келмени көбүрөөк айтыңыз. Саламатсызбы устаз? Менин 3 балам бар. Кайнатам көк ала кылып сабап үйдөн кууп чыкты. Күйөөм акысы бар, уруп тарбиялаганга дейт. Мен мал эмесмин да уруп тарбиялай турган. 3 балам бар. Кайнатам ким сизди уруп тарбиялады? Эмнени? Жок, урматтуу тууган, же балдарыңызды уруп тарбияладыбы? Анда сиз не кылыңыз, туугандарыңызга айтыңыз дагы, анын алдын алып бир чарасын көрүңүз. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Илимиңизге Алла таалам береке берсин. Сизди аябай сыйлайбыз. Машалла, кызга медреседе окуган жакшыбы? Же мугалим болуубу? Кызга медреседе окуган жакшы. Эркекке дагы медреседе окуган жакшы. Медреседе окуп бүтсүн, андан кийин башка каалаган окууну тандасын, урматтуу тууган. Медресени окуп бүткөндөн кийин, себеби бул ар бир адам акысын билет, урдабаганды, алдабаганды билет. Мына ошондон кийин калган окууга да окуса, мугалимдикке да окуса болду, келип балдарды үйдө окута берет. Бүгүнкү күнү машалла үйдө ачылып калган садиктерибиз бар. Аларды үйдө отуруп караса дагы болот. Кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы илимдүү болгону жакшы. Үйлөнө элек балам окуп атат, эмне дейт? Окуп ата койсо, өкүл ата койсо болобу? Үйлөнө элек баланы өкүл ата койсо болобу? Айланып кетейин. Өкүл ата деген сөз, урматтуу тууган, негизиден биз ушундай бир коррупцияны түшүнүп калдык да. Үйлөнгөнбү, үйлөнө элекпи, кыскасы колунда бар болсо болду болуп калды да. Жок, урматтуу тууган, өкүл ата деген сөз негизиден бул шарият боюнча вактынчалык эле бир ишке вакил кылып дайындадың да. Азыр орусчасын айткан доверенность берди деген сөз да. Мен ушуга ишенем, ушуну бүтүрүп келсин. Бүтүрдү, болду, анын иши бүттү. Бирок биз өкүл ата дегенде өмүр бою бирөөдү шайлап алабыз да. Башка бир тааныбаган элечи. Макул эптеп тааныса да, колу да бар. Сиз той кылганда торпак алып келиш керек, же болсо алтын шекек алып келиш керек. Бул жөнөкөй эле коррупция, урматтуу тууган. Өкүл ата болгондо чынында эле эгерде махрамы, кыздын өзүнүн махрамы, кыз өзүнүн махрамын өкүл ата кылса болот. Өкүл ата деген сөз, ата энеси кызга жакшы, кыз өзүнүн ата энесине жакшы, бала дагы өзүнүн ата энесине жакшы. Алар адилеттүүлүк эч нерсени чечип бере албайт. Ошол учурда өкүл ата экөөгө бирдей деп туруп, ошону маселени чечтирүү үчүн ошону койсо болот. Бизде чоочун адамды коюп алабыз. Мен ачыгын айтып коеюн, бирөө келди, өкүл кызымды алсам болобу, өкүл балам каза болуп калды дейт.
Мынаны караңыз урматтуу, бул эмне деген шумдук? Сиз өкүл кызым дегенмен ал өзү ага суктанып карап отурат. Мен эле алсам болмок экен, мурда каякта жүрдүм дегендей кылыпчы. Мына ошондуктан булар шариятта жок нерсе. Абайлаңыз, өкүл ата өкүл эне коюш керек боло турган болсо, ошол кыздын махрамдарынан койсун. Себеби бизде чоочун адам өкүл кызым дейт, дагы кенен отуруп берет. Баласы жок болсо дагы келип, чай алып келдирип, ага кеңири кызматын кылдырып берет. Бул шариятта жок нерсе. Устаз канткенде нерв болбой, баарына сабыр кылып жашай алабыз. Панический атака деген шариятта кандай? Андай нерсе жок. Сиз Аллахты көп зикир кылсаңыз, ошондо нерв болбойбуз. Аллах Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб". Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деген. Бүгүн Алланы эстебедиңиз, жүрөгүңүздө тынчтык жок. Бир сөз айтса жетпейт, эки сөз айтса ашыкчалык кылат, бир жарым сөз таппай жаныңыздагы кыйналат, айла жоктан анан нерв болосуз, анан инсульт болосуз, болбосо инфаркт болосуз. Ошондон бардыгыны эмне кылын? Алладан болду. Болсо 5, болбосо 15 деген качан келет? Аллах Тааланы көп эстеп, көп зикир кылганда анан кийин келет урматтуу туган. Көп зикир кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз, шам намазын эгер мүмкүнчүлүк болбой калса, куптанга жакын окуса болобу? Шамды азандан кийин 30-40 мүнөт ичинде окуган эң сооп дейт. Кандай дейсиз? Ар бир нерсени өзүнүн убагында окуганыңыз өтө сооптуу болот. Эгер мүмкүнчүлүк болбой окуй албай калсаңыз, албетте куптанга чейин каза кылып окуйсуз. Анда да окуй албай калсаңыз, куптандан кийин окуп алсаңыз болот. Ипотекага үй алса кандай болот? Банк менен келишим түрдө. Мунун натыйжасын караңыз. Мен айтып келем, байганды эле ойлой бербей, кедей болуп калыштагы ойлоңуз. Макул, 10 жылдын ичинде төлөй аласыз. Төлөгөнгө көзүңүз жетет. Төлөсөңүз үйлүү болуп калдыңыз. Эгер ошол 10 жылдын ичинде төлөй албай калсаңыз не болот? Ал жагындагы ойлоң да. Макулбу? Төлөй албай калсаң, анда мурдагы акчаларыңды кайтарып бербейт. Төлөй албай калсаң, анда көчөдө каласың. Төлөй албай калсаң, үстүгө дагын кошулат дейт турган болсоң, анда арам. Ошондон бардыгыбыз ар бир нерсени алганда, телефон аласызбы, үй аласызбы, машина аласызбы, эмне алсаңыз дагы натыйжасын карап туруп, бере албай калса не болот? Ошол жагын карап туруп анан алыңыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, башыбызга кыйынчылык келип олтурабыз. Кайсы дуаларды окусак жардам болот? Subhanallah, başınıza kıyınçılık gelip durgan uçurda, müşkülük gelip durgan uçurda, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Allah'ım, senden başka sıyınığa tatıptı hiç kандай zat yok, sen bir gana жалгызсың. Men özümü özüm zulümdük kıldım. Men özümü özüm japa kıldım dep күнөөнү мойнуңузга алып, Аллахтан кечирим сурасаңыз, Кудай буйрса батылга чыгып кетесиз. Андан дагы чыга турган болсоңуз, Куранда Шарх сүрөсү бар, Алам нашрах лака садрак деген, ушуну окуңуз. Себеби бул жерде Алла Таала өзү вада берген, бир кыйынчылыктан кийин эки жыргалчылык келет, бир кыйынчылыктан кийин эки жыргалчылык келет деп вада берген. Демек азыр башыңызга иш түшүп турган болсо, анда күтө туруңуз, сабыр кыла туруңуз, сизге эки жыргалчылык келе жатат. Ар бир иште жакшылык бар, урматтууган. Сиз өлдүм, болду, бүттү, эми не кылам деп кайгырыңыз. Балким натыйжасында, жыйынтыгында жакшы иш бар. Балким Алла Таала ушул кичине кыйынчылыкты берип туруп, чоң мындан дагы оор иштен сизди сактап калды. Ассаламу алейкум, мен ооруймун, иш кыла албайм, аялым иштесе болобу? Чет жака барып айланып кетейин. Чет жака эмес, Кыргызстан ичинде дагы иштегенде аялдар менен чогуу иштесе болот. Сиз ооруп аткан болсоңуз, сиздин бир тууган агаңыз бар, бир тууган иниңиз бар, бир тууган тайекеңиз бар, болбосо атаңыз менен бир тууган агаларыңыз бар. Ошолор сизге жардам бериш керек, ошолор сизди караш керек. Алар милдеттүү. Урматтуу, ушул эфирден пайдаланып кетем. Жакында мага бир эже кайрылды. Анын жакын баласы майы экен, бир туугандар жеткен бай дейт, бирок үйүнө киргизбейт дейт. Урматтуу туган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калып айткан. Мен таң калам, адамдарды кулдуктан өзүнүн каражатына сатып алып, азат кылган адамдарга таң калам. Эмне үчүн азат жүргөн адамдарды өзүнүн жакшы кулук мүнөзү менен
өзүнө каратып ала албайт деген. Мен дагы таң калам, өзүнүн жакын бир туугандары турса, чоң той берип, башка адамдарды чакырган адамга таң калам да. Урматтуу тууган, жакын туугандарыңызды чакырың. Колунда барбы жокпу кызыктырбайт, колунда жогуруна чакырың. Пайгамбарыбыз айткан эң жаман той байлар гана чакырылып, кедейлер калып кеткен той деген, урматтуу тууган. Макул отурган столго акча төлөй алабы, төлөй албайбы? Сиз ошону чакырып курсагына тойгозуп кубандырып койсоңуз, ал сизге өмүр бою дуа кылып өтөт. Мына ошол сизге жетет, урматтуу тууган. Байлар сизге дуа деле кылбайт. Омин Аллах акбар, жакшы болду, тынч отурду. Дасторкоң жайылып жүрө берсин, асманың ачык болсун деп туруп кетип калат, урматтуу тууган. Мына ошондуктан өзүбүздүн туугандары менен пайгамбарыбыз айткан, эгерде кимде ким өмүрүнүн узун болушуну, ырыскысынын кенен болушуну кааласа, тууганчылдары менен байланышсын деген. Жакын туугандарыңыз менен байланышыңыз, олорго бериңиз. Булар сизге жүк болгон жок. Башыбызга бала болду, жүк болду, ооруп калып жок, урматтуу. Сизге өтө чоң мүмкүнчүлүк болду. Чоң мухаддис имам Шааби рахматуллах алейхи айтат, сага жакын тууганың 1000 сом сурап келди. Ал 1000 сомго канчалык муктаж болсо, мен соопко андан дагы муктажыраакмын деп акча бербесең, сенин садакаң кабыл болбойт деген. Ошондуктан ал акчага бүгүн муктажбы, сиз соопко андан дагы көбүрөөк муктажсыз. Ошондуктан жакын туугандарыңыз сизди карасын, аялыңызды жөнөтпөңүз. Саламатсызбы? Каза намазды асырдан кийин окуса болобу? Айтып кетиңизчи. Ооба, асырдан кийин окусаңыз болот. Асырдан кийин, урматтуу, нафил намаздары гана окулбайт. Көпчүлүк ошону түшүнбөгөндөн асырдан кийин болду намаз окулбайт. Жок, асырдан кийин нафил окулбайт, казалар окула берет. Албетте күн батып бара жаткан учурда токтотосуз. Күн батып бара жатканда, күн чыгып кете жатканда чак түштө, урматтуу, эч бир намаз окулбайт. Карахият жек көрүлгөн. Ассаламу алейкум, жубайым боюна бүтпөй жатат, дуа кылып коесузбу? Алла разы болсун. Амин. Аллах субхана таала жеңилдик берип, Аллах субхана таала сиздерге дагы акыл эстүү, өңүтүстүү, алим, кары, салих уул кыздарды берсин. Аракет кыласыз, сабыр кыласыз, Кудай буйрса болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Устаз, сиз красавчиксиз. Аллаху акбар. Аллах субхана таала мен эле эмес, жалпы инсаният, адам баласыны красавчик кылып, красавица кылып жараткан. Кур'ан-ы Каримде айтат: ахсани таквим. Биз жалпы адам баласыны мына ушундай өтө сонун красавчик кылып жаратканбыз дейт. Эркектерди дагы, аялдарды дагы, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгы адам баласы мына ушундай. Бул подход кылынгандык, анан бул жакшы көрүнөйүн деди. Жок, андай эмес. Жалпы инсаният красавчик. Алла Кур'анда айткан, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Мен ноокаттан болом. Кызым 17 жашта, Жалал Абадка медреседе окуйт. Махрамсыз барып келип окуса болобу? Жок, урматтуу тууган, Жалалатка эмне кылган, медреседен чыгып аткан учурда атасы, бир тууган акеси барып алып келсин. Өзү барсын, жөнөткөндө апарып таштап келсин. Аны караңыз, азыр көчөдө жүрөбүз да, алып чыгып туруп кызыны мына жакшы бар деп туруп эки жигиттин ортосуна салып бердиңиз. Ал жеткенче эмне болот, урматтуу тууган? Ал кандай адамдар менен баратат? Аял киши барбы? Аял киши кошулот дегениңиз менен, урматтуу тууган, ал махрамсыз барганга болбойт. Ошондуктан вакытты эмне кылам, ушул жыга келгенде эле үнөм деп калбастан, балким медресеңизге бергениңиз мына ошол жалпы сиздин өмүрүңүзгө дагы, убактыңызга да, калган нерсеңизге дагы береке алып келе турган нерсе. Муну ошол медреседе кезинде жакшы карап, аны сактап, асырап, махрам менен апарып, махрам менен алып келиңиз. Имран деген ат чечмелеп бериңизчи. Имран өткөндө дагы берилди эле. Кур'ан-ы Каримдагы Имран сүрөсү бар, урматтуу, Али Имран деп коет. Имрандын үй бүлөсү. Мунун чынында эле чечмеленишини мен билбейт экенмин. Кур'анда карап алсаңыз болот. Ассаламу алейкум таксир. Мен 25 жаштамын. Өзүм менен тең кызга үйлөндүм. Ал дагы 25 жашта. Көпчүлүгү эле өзүнөн кичине албайт белең деп жатышат. Бирок мен аялымды жакшы көрөм. Бизге дуа кылып коюңузчу. Жакшы көргөн болсоңуз өтө жакшы. Ал дагы сизди жакшы көрдүн, сүйүп, бактылуу болуп жашасаңыз болот, урматтуу тууган. Эми бизде ушундай жок дегенде 5 жаш кичинен ал дейт. Мен айтат элем, мен негизден өзү медреседе окуп, же болбосо ошол илимге тапшырып, эркек киши 15 жаш кичинен алса жакшыраак болот. Же болбосо 15 жаш чоңдо алса жакшы болот деп айтат элем. Ассаламу алейкум. Багымдат намазын окуй албай калганда күн чыкканда
парызды да сүннөттү да окуйм. Ошондон кийин сөзсүз түрдө тоба намазын окуш керекпи же куптан намазынан кийин тоба намазын окуп койсо болобу? Ооба, уктап калганда мына ушундай сүннөт менен кошо окуйсуз абедке чейин, пешин убакытка киргенге чейин. Анан ооба, тоба намазын ар бир эле учурда окуган жакшыраак. Мүмкүнчүлүк бар учурда, анткени сообузга караганда күнөөбүз көбүрөөк. Деген Аллага жакын адамдар мен күнөө көрөмүн деп туруп көп тоба кылып тоба намазын окуйт. Канчалык мүмкүнчүлүк болгон болсо ошончолук окусаңыз жакшы болот. Анан бизде ушул адат болуп калган, кечен курун жатарда гана 2 рекат тоба намазын окуп туруп жатып алган, бул адат болуп калган. Ошону айтсаңыз керек. Негизден мүмкүнчүлүк болгон учурда окуй бериңиз. Ассаламу алейкум, мурут терсе болобу? Жок, мурутту тербеңиз, урматтуу тууган. Мурутту кырыңыз, же болсо кыскартыңыз. Бизде кыруу дагы сүннөт, кыскартуу дагы сүннөт. Албетте кырганга караганда кыскарткан афзалыраак, жакшыраак, урматтуу тууган, бирок экөө тең эле сүннөт. Анан бул сүннөт эмес деген нерсе жок. Пайгамбар саллаллаху экөөнү тең кылган, кырыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, махырды кереги жок деп койдум жолдошума, же алыш шарт беле? Чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздей кыздарыбыз, сиздей жеңелерибиз көп боло турган болсо, анда эркектер бат эле оңолуп кетет өзүчү. Албетте ошол кереги жок деп койгонуңуз бул эркекке берген өзүңүздүн ишенишиңиз өтө жакшы. Алсаңыз дагы негизи өзүңүздүн кадыр баркыңыз эле, алсаңыз деле алып туруп кайрадан мурда эле мен сага өзүмдү тапшырганмын, мен сен үчүн белекмин дей турган болсоңуз, машалла өтө сонун нерсе. Алла разы болсун. Баламдын аты Актилек, кыздарымдын Сундус, Салиха. Эми буюрса уул төрөп калсам, балама Уйкаш кандай ат койсом болот? Баламдын аты Актилекпи? Актилекке кандай? Азыр буга дагы бир аз ойлонуш керек, урматтуу тууган. Дагы караңыз, төрөгөнгө чейин Кудай буюрса табылып калат иншалла. Актилекке ылайыктуу аттар бар. Ассаламу алейкум устаз, Бишкекте аялдарга Куран үйрөтө турган сабактар болобу? Мен Куран окууну үйрөнөйүн дегем. Ооба, мына азыр Кудай буюрса карантиндер бүткөн болсо 8-чи микрорайонда бар, же болбосо Арча Бешикте бар, же болбосо ошол эле Куран көрүсү мына Ислам университетинде бар. Мына ошолорду карап, табышып, эмне кылсаңыз, байланышып окусаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, 2 рекет дарат акы деген намаз бар экен. Даратта окуш керекпи? Жооп берип коюңузчу. Жооп ала албадык. Ооба, дараттан кийин салатул узу деп коет, 2 рекет. Аны эгерде карахият макру вакыт болбосо окусаңыз өтө жакшы болот. Ар 2 рекет дарат алгандан кийин 2 рекет окусаңыз өтө сооптуу болот. Ассаламу алейкум, турмушка кеч чыкса болобу? Эртерээк чыкканыңыз жакшыраак болот. Себеби кеч болгон учурда, урматтуу тууган, бизде адатта мына ушундай отуруп калган кыз экен, же болсо карт бойдок экен дегенде жаман сөздөр кала берет. Ошондон эгер теңиңизди тапсаңыз, эртерээк чыгып кеткениңиз жакшыраак. Анан аял затын мен карьера кылышым керек эде, а кылышым керек эде, бул кылышым керек эде деп жүргөнү жакшы эмес. Эртерээк чыксаңыз жакшы болот. Курандын кыргызча котормосун окуса Куран хатым боло береби? Албетте Куран хатымдын берги арабчасын окугандай деңгээлчелик Куран хатым сооп болбойт. Анан азыраак болсо дагы жоктон көрө жогору деген нерсе. Ошону окуңуз дагы, ага түшүнүп амал кыла бериңиз. Иншалла Алла кабыл кылган болсо, эки дүйнөдө кем болбойсуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Келинчегимди үйгө отур десем, укпай кандай кылсам болот? Айланып кетейин. Ага жакшы мамиле кылсаңыз болот. Жөн үйгө отур десең, мен деле укпайм да анычы. Үйгө отурсаң, керектүү нерсени мен алып келем. Сен үйдө отуруп, мына иштерди кылып тур. Мына иштерди сен жасап тур, мен бул иштерди мен кылып келем деп жакшы айтып кеңешсеңиз болот, урматтуу тууган. Эмне үчүн отурбай атат? Анын дагы себебин билсеңиз жакшыраак болот. Себебин билбей эле жөн эле отур дей берсең, жаш бала деле отурбайт. Мен ойноп келейинчи деп көчөгө чыгып кетет. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кутмандуу кеч, мен биринчи жолдошумдан ажырашкандан кийин 3 жылдан кийин башкага турмушка чыктым. 3 балалуу болдук, бирок биринчи турмуштан талак албапмын. Ушуга жооп берип коюңузчу. Алла сактасын. Сиз кантип ажыраштыңыз андан? Эмне үчүн кетип калдыңыз? Муну муфтиятка барыңыз. Макулбу? Муфтиятка барыңыз дагы тез чечтирип алыңыз. Себеби эгерде чынында эле ага наразы болуп эле кетип калган болсоңуз, же болсо жооңузду албай эле өзүңүз таарынып кетип калган болсоңуз, анда акыбалыңыз
абалыңыз өтө оор болуп калат. Ошондуктан муфтиятка барыңыз дагы, болгондой айтсаңыз, эмне болгондугун ошол жактан сизге чечип беришет. Ушул айтылган сөздөргө деги эле бардык берилген айтылган аят хадистерге амал кылышка Аллах Таала бардыгыбызга жардам берсин. Бизде убакытыбыз бар болгон болсо, же болбосо кийинки суроолор бар болгон болсо берсеңиздер болот. Албетте убакытыбыз дагы болуп калыптыр. Караңызчы, канчалык убакыт учкан куш деген мына ушул убакытта сиз кеспесеңиз, убакыт сизди кесип кетет. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу эжелер, урматтуу Насихат радиосуну тыңдоочулар, деги эле Марва ТВны көрүүчүлөр, Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Аллах Субхана Таала ар бир муъмин мусулманды жалкоолуктан арылтып, деги эле коркоктуктан арылтып, бардыгыны адал эмгек менен адал ырыскы табышты Аллах Субхана Таала бардыгыбызга жеңил кылган болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мына ушул нерсени биздин YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Нарк медиа, ошо Насихат радиосунда дагы YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан жолукканга чейин Аллах Субхана Таала бардыгыбызды аман койсун. Урматтуу эркектерим, жалкоолуктан арылыңыз, коркоктуктан арылыңыз. Үй бүлө деги эле махрамдарыңызды өзүңүз адал эмгек менен багыңыз. Үйдө жатпаңыз, сизге жарашпайт. Сиз андай максатта келген эмессиз. Ва ахири дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ушул айтылган сөздөргө деги эле бардык берилген айтылган аят хадистерге амал кылышка Аллах Таала бардыгыбызга жардам берсин. Бизде убакытыбыз бар болгон болсо, же болбосо кийинки суроолор бар болгон болсо берсеңиздер болот. Албетте убакытыбыз дагы болуп калыптыр. Караңызчы, канчалык убакыт учкан куш деген мына ушул убакытта сиз кеспесеңиз, убакыт сизди кесип кетет. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу эжелер, урматтуу Насихат радиосуну тыңдоочулар, деги эле Марва ТВны көрүүчүлөр, Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Аллах Субхана Таала ар бир муъмин мусулманды жалкоолуктан арылтып, деги эле коркоктуктан арылтып, бардыгыны адал эмгек менен адал ырыскы табышты Аллах Субхана Таала бардыгыбызга жеңил кылган болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мына ушул нерсени биздин YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Нарк медиа, ошо Насихат радиосунда дагы YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан жолукканга чейин Аллах Субхана Таала бардыгыбызды аман койсун. Урматтуу эркектерим, жалкоолуктан арылыңыз, коркоктуктан арылыңыз. Үй бүлө деги эле махрамдарыңызды өзүңүз адал эмгек менен багыңыз. Үйдө жатпаңыз, сизге жарашпайт. Сиз андай максатта келген эмессиз. Ва ахири дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.